Мен Аширова Рабия 1998-жылы Капырмада минип түптөгөн номер 3 гимназияга уулум Куатбек 1-класстан барып окуган. Ошол уулум окуганда агайдын энелер мектеби ачылган эле. Ошол энелер мектебине бир ай барып окуганбыз. Энелер мектебинде окуп мен эң биринчи энелер өзүбүз окуп, өзүбүз билимдүү, өзүбүз тартиптүү болушубуз керек экен. Анан балдарыбызды тарбиялап, балдарыбызды окута алат экенбиз. Мен ошону эң биринчи энелер мектебинде байкаган, үйрөнгөнмүн. Ошентип энелер мектебинде окуп үйрөнүп, анан балдарымды билимге, чынчылдыкка, адилет ахлактыкка, тазалыкка үйрөттүм. Билимге кызыктырыш үчүн балдарыма биринчиден окуу бөлмөлөрүн түзүп бердим. Окуу бөлмөлөрүн түзгөндөн кийин китептикчелерин толуктадым. Агайдын канча китеп чыккан болсо, ошончо китептердин баарын алып, ичинен керектүү маалыматтарды алып, окуп, балдарыма билим берип, тарбиялап келдим. Ошолордун энелер мектеби ачылгандан бери энелер мектеби өз жыйынтыгын жакшы берип келатат. Көптөгөн энелер канча агайдын усулдук сунуштарын алып, балдарын жакшы тарбиялап келе жатышат. Мисалы үчүн, менен окуган энелерден Дархан эжекей, Шерова Дархан эжекей, Кансылуу эжекей, Фарида энелер, ушул энелердин балдары дагы энелер мектебинде окуган үчүн балдары жакшы окуп, алар дагы жогорку окуу жайларына барып окуп келишкен. Энелер мектебинен алган билимди балдарыма берип, ушундай көптөгөн китептерди алып толуктап, анан жомок китептерди алып берип, дайым стол үстүндө биз ошол окуган китебибизди, жомокторубузду талкуулап балдарым менен 2 саат боюнча сабак даярдачубыз биз. Анан туулган күндөрү болгондо биз торт албай, китептерди туулган күнүнө подарка кылчубуз. Ушулардын жыйынтыгы менен балдарым жакшы окуп, баары гимназияда жакшы баалар менен бүтүштү. Айта кетсем, Зейнеп кызым 2001 жылы Ош педагогикалык университетинде окуп 2005 жылы бүтүп келди. Уулум Куатбек 2005 жылы бүтүп, Куатбек 2005 жылы Зейнеп кызым бүтүп келип, 2009 жылы Куатбек Бишкекте Кыргыз улуттук университетини 2004 жылы кызыл диплом менен бүтүп келип, азыркы күндө Москвада өз кесиби боюнча иштеп келе жатат. Ушул энелер мектебинен алган билимимди азырга чейин мен неберелериме, эң биринчи кыздарыма берип, анан неберелериме айтып, келиниме айтып, азырга чейин үйрөтүп келе жатам. Ушул кыздарыма айтканыма насаат катары алып, ушул энелер мектебинен алган билимимди неберелерим дагы үйрөнүп, неберелериме дагы пайдасы тийди. Ошондуктан неберелерим, бир неберем азыр Германияда окуп иштеп жатат азыркы күндө. Андан кичине неберем Москвада окуп атат. Ушул бардыгы мен энелердин мектеби, Гапыр агайдын билими деп билемин. Мында Гапыр агайдын билими өтө чоң. Энелер жакшы түшүнсөк, жакшы билсек, ушул билимди дайыма пайдаланышыбыз керек. Бизге агай фундаментти түзүп берген, ушуну биз туура пайдаланып, туура үйрөнүп, туура колдонушубуз керек. Ошондо бардыгыбыз билимге жетишип, бактылуу болобуз десем болот. Энелер мектебинде окуп алган билимди дайым эле биз колдонуп жүрөбүз. Билимге болбосун, башкага болбосун, өтө эле пайдасы чоң. Энелерге айтарым ушу, энелер мектебинде окугула.
Ушу энелер мектеби Кыргызстанга кеңири жайылса деймин. Энелер бардыгы окуп балдарын билимге үйрөтсө деймин. Азыр анчалык окуу билими өнүкпөй калды. Өнүктүргүлө, энелер мектебиге окугула энелер, суранам силерден. Агайдын билимин пайдалангыла, үйрөнгүлө. Ушул агайдын баары да канчалык үйрөнүп алсак, өзүбүзгө жакшы деп ойлойм. Мына ата энелер сиздер үчүн деген китебини энелер алып таап окугула. Мунун ичинде канчалаган пайдалуу агайдын билимдери бар. Агайдын канча мээнети кеткен бул китеп үчүн. Энелер ушинтип анан мен балдарымды окутуп, ошо гимназияда агайдын билимини алганым үчүн, энелер мектебинин пайдасы үчүн мынандай ошол кыздарым Аширова Зейнеп кызы мынандай кызыл диплом менен бүтүп келди. Мына. Азыр өзү эмгектенип, өзү үзүрүн көрүп жүрөт. Андан кийин ушу мына Кубатбек уулум да дипломун кызыл менен бүттү. Гимназияда бүтүп. Мына. Бул дагы азыр өзүнүн кесиби боюнча Москвада иштеп эмгектенип жатат. Мен ушулар менен сыймыктанам, ушулар менин бактым. Ушулар менен мен бактылуумун, энелер. Балдарым ушундай жакшы окуган үчүн мен эң бактылуумун. Аягында айтарым мен ушунча билимди берген агайга, билимин балдар үчүн арнаган, өмүрүн арнаган агайга мен чын ден соолук каалаймын. Агай эч качан оорубаң агай. Өмүрүңүз узун болсун. Ушундай билимдериңиздин үзүрүн көрүп көпкө жашаңыз. Үй бүлөңүз менен аман эсен тынч болуңуз агай. Иштериңизге ийгилик каалаймын. Бүт жакшылыктарды көрүп, узун өмүр, узак сүрүң агай. Биз ушунчалык берген билимиңизге ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун. Мен ушундай балдарым жакшы окуп, ушу гимназияга, ушул агайга туш болгонго мен өзүмдү бактылуу сеземин, бактылуумун, Кудайга шүгүр. Баары энелерди ушу энелер мектебине окугула деп чакырып кетемин. Баарыңыздардын көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.